Кол өнөрчүлүк боюнча мастер-класстарга Чүй, Ысык көл, Жалал Абад жана Ош облусунан 79 мугалим катышты. Алар кыргыздын салт санаасын, кол өнөрчүлүгүн үйрөнүштү. Мында кийизден ар кандай буюмдарды жасап, кийимдерге боек беришти. Мен Ысык көл районунун балдар чыгармачылыгында көркөм сүрөт ийримин жетектейм. Бияга келгенимде мен өкүнбөйм. Жакшы болду. Мисалы үчүн мен бул сүрөттөрдү боегонду мен дагы эң биринчи кабылды байтык дегенде аябай кызыгып келгем. Мастер-класстар Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжинде 7 апрелден башталып 9 апрелге чейин созулду. Бул иш-чара Республикалык балажан эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун демилгеси менен уюштурулган. Мастер-класс 4 класска бөлүндү. 7 апрелде башталды. 9 апрелде аяктайт. Ушу индустриалдык педагогика колледжде. Ошо 4 мастер-класс бизде 4 индустриалдык педагогика колледждин жана институт педагогики, журналистики, искусство институтуна бир мугалим өтүп жатат. Иш-чаранын алкагында Балажан борборунун директору Дария Мусина жана индустриалдык педагогикалык колледждин директору Мирлан Манашев кызматташуу келишимине кол коюшту. Анын алкагында келечекте дагы көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. Меморандумга дагы эки тараптан жазып алдык. Мына Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу ошолдук борбору жана индустриалдык педагогикалык колледждин ортосунда ушундай бир сотрудничествого баруу, мугалимдердин деңгээлин, квалификациясын дагы жогорулатуу, мугалимге жаңы заманбап технология, методикаларды үйрөтүү, ошондой эле мугалимдин бири-бири менен опыт менен алмашуу. Уюштуруучулардын билдиришинче, бул иш-чара мугалимдер аркылуу аймактарда кол өнөрчүлүктү сактоону, өнүктүрүүнү, жаш муундарга эстетикалык тарбия берүүнү өркүндөтүүнү көздөйт. Жумалык Кыргызстандын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан демилгеленип жатат. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ошму жаңылыктары.